каалаган тилиңизде сүйлөй албайсыз эч кандай. Сиз тейлөөчү жерде иштегенден кыргыз тилинде сүйлөшүңүз керек милдеттүү түрдө. Биз ушундай мамлекеттик кыргыз тилин сүйлөбөйбүз. Орус тилинде сүйлөгөлө дегени. Мен көрүктөргө кайрылып кетем, бул Куликов кофеканасына, кыргыз тилин сүйлөбөгөн кофеканасына келбеңиздерди өтүнөм. Ассаламу алейкум. Эртең мен сотум. Мен үстүмөн Куликовский арыз жазган. 9 ай 6 күндөн бери үй камагындамын. Азыр эми сотко бул жерде Куликовдун юристи, адвокаттары келип атышат. Анан 2 жабырлануучуну ээрчитип келип атышат. Бир жабырлануучу мен тааныбайм такыр. Бир жабырлануучусун көргөм мурда. Ушу мен Куликовскийди жана кыргыз тили боюнча тартып барганда ошол жерде жүргөн болгону мен ага жаман сүйлөгөн эмесмин. Болгону кыргызча жазуу барбы, кыргыз тилинде телей аласыңарбы деген гана сөздөрүм болгон. Анан эми азыр булардын талабы мени кечирим сурасаң, анан кийин биз арызыбызды алабыз, ишибиз бүтөт деп атат. Мен кечирим сурабайм деп айткам Куликовдон. Мындан ары да кечирим сурабайм, себеби мен эч кандай мыйзам бузган эмесмин. Азыр сага коюлган айыптар боюнча толук баягы эмеге дал келбейт да турасыз? Жок, мен эч бул мага коюлган айыптардын бирисине да мен макул эмесмин. Себеби мен мыйзамды жакшы билем, өзүм баардык мыйзамдан чыккан эмесмин, мыйзамды бузган эмесмин. Мен болгону бизде мамлекеттик тилде тейлөөчү жайлар сүйлөшсүн деген сөз бар да. Мыйзам бар, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамда. Анан кийин мен болгону ошону талап кылдым болгону. Мамлекеттик тилде сүйлөйсүңөрбү, жазасыңарбы, кыргыз тилинде бул деген сөзүм үчүн гана мен азыр ушул 9 айдан бери сүйлөлүп, азыр сот кандай болду өзүңүз көрдүңүз. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Митина метросу, Пятницкая шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Өзүмдүн мамлекетимде, өзүмдүн жеримде, Кыргызстанда жашап туруп кыргызча сүйлөө деп талап кылса, ошол үчүн мага арыз жазып туруп мен сотто койсо болобу, Кыргызстанда кыргызча сүйлөгөндөн уялыш керекпи же Кыргызстанда кыргызча сүйлөгөндөн коркуш керекпи? Мен үстүмөн Куликовский арыз жазган. 9 ай 6 күндөн бери үй камагындамын. Үй камагында мага кыргыз тили боюнча деги эле бул иштер боюнча иш кылганга болбойт. Келсек, булар Куликовдун юристтери айтып атат, мен башкаруу чарамды өзгөртүп камагыла деген соттон суранышта. Биздин кыргыз жигитибизди, биздин кыргыз жараныбызды ушу Куликов компаниясы каматтырып жиберсе, бул аябай өкүнүчтүү болот. Анткени бүгүн Куликов компаниясы, эртең күнү дагы башка бирөө ошентип эне тилибизди, кыргыз тилибизди жоготуп коюшу мүмкүнбүз. Каматканга эле кызыктар болуп атат. Кыскасы. Мен түшүнгөнүм ошол эле. Мен дагы журналисттер ошо суроо кооптуу жагдай жаралып атат дейм. Анткени азыр эгерде сот андай укукка ээ болбогон үчүн тиешелүү укук органдарынан кайрылат деп атат да. Жанагы прокуратуранын полномочиясы бар дейт. Ошол РОУДга, ички иштер министрлиги. Азыр булар ошол түз эле ошол тарапка кетүү Кудай билет да. Эгерде алар барып арыз жаза турган болсо, ушул укук органдарда сени камакка алып коюшу мүмкүн деп чочулуп аткан жерим жокпу? Толук болушу мүмкүн. Мени азыр 1 сааттайм, 2 сааттайм же эртең бүрсүгүндө сөзсүз камашы мүмкүн. Мен аны биле эле турам, себеби булар азыр арыз жазат да барганда. Булар мен үстүмөн басым жасашты биздин үстүбүздөн дейт. Мен эч ким эмесмин, булардын баардыгынын аты жөнүн, фамилиясын билем, бирок мен интернетке аларга. Алейкум достор, мен адвокат юрист Шердар Абдыкапаров. Азыр жана Куликовдун айланасында азыр талкуу интернет булактарында катуу жүрүп атат. Анан биз дагы бул боюнча негизи оюбузду айта кетишибиз керек. Как не только юрист, как жеке жаран катары дагы. Бул жерде мисал башында окуя болгондо жанагы неге кыргыз тилинче сүйлөсө, неге кыргыз тил билбейсиңер деп ушундан негизи сөз болуп атат. Анан бул боюнча ушундай сөздөр боюнча разжигание межнациональной розни деп биз постоянно айтып жүрөбүз. Ошондой экспертиза дайындалат тергөө тараптан. Эгер ошол сөздөрүндө жанагы лингвистический экспертиза, эгер ошол сөздөрүндө жанагындай кылмыштар камтылган болсо, значит ошондо ушундай состав бар деп экспертиза чыгарып берген. Экспертизалар чыгарып берген соң анан ушундай азыр иш козголуп, азыр мына
бул жаран азыр сотто жүрүптүр, Свердлов райондук сотунда. Анан биз дагы азыр бул боюнча айта кетишибиз керек. Негизи биз деле эгер мына примерге алсак, биз кыргыздар эгер Россияга барып калсак, ал жерде биз орусча сүйлөйбүз да. Орусча үйрөнүп, орусча сүйлөгөнгө мындайча айтканда мажбур болобуз. Анткени кыргызча жооп берсең, алар эч кандай ага жооп бербейт деген. Анан бизде дагы мисал мындай да, эгер бизде мына мамлекетте, Кыргызстан мамлекетибизде жашаган соң, алар дагы мына канча жылдан бери кыргызча билиш керек. Эгер кыргызча любой мекеме, ар бир мекеме кыргызча жооп берсең, кыргызча суроо берсең, алар дагы негизи кыргызча жооп бериш керек болчу да. Анан биз дагы азыр ошо Куликовдун адвокаттары, юристтери ошо сотко кайрылыптыр. Бул баланын бөгөт коюу чарасын депчи, бөгөт коюу чарасы аз да машаресте жүрбөйбү? Бул камакка алыныш керек деп атыптыр. Негизи мыйзам боюнча биз дагы ошо Свердлов райондук сотуна да карап айта кетебиз. Негизи мыйзамда эгер действительно ал үй камагын шартын бускан болсо, ошондо гана үй камагы жана камакка өзгөрүлөт деген мыйзамда бар. Бул жерде мисалы ал сөз айтып коюш үчүн бул эч кандай өзгөрүүгө жатпайт. Бул боюнча да биз дагы Свердлов райондук сотуна дагы кайрыла кетебиз. Буну объективдүү карап берүүңүз боюнча. Анан ошол боюнча дагы азыр бул жаранга дагы биз дагы айта кетебиз. Эгер юридикалык жактан совет болсо, биз дагы СМИ жагынан юридикалык жактан совет болсо, биз дагы жардам бергенге даярбыз деп айтат элек. Каматканга эле кызыктар болуп атат. Кыскасы. Мен түшүнгөнүм ошол эле. Мен дагы журналист катары ошо суроо кооптуу жагдай жаралып атат дейм. Анткени азыр эгерде сот андай укукка ээ болбогон үчүн тиешелүү укук органдарынан кайрылган деп атат да. Жанагы прокуратуранын полномочиясы бар дейт. Ушул РОУДга, ички иштер министрлиги. Азыр булар ошол түз эле ошол тарапка кетүү кудай билет да. Эгерде алар барып арыз жаза турган болсо, ушул укук органдарында сени камакка алып коюшу мүмкүн деп чочулуп аткан жериң жокпу? Толук болушу мүмкүн. Мени азыр 1 сааттайм, 2 сааттайм же эртең бүрсүгүндө сөзсүз камашы мүмкүн. Мен аны биле эле турам. Себеби булар азыр арыз жазат да барганда. Булар менин үстүмөн басым жасашты биздин үстүбүздөн дейт. А мен эч кимисин булардын баардыгынын аты жөнүн, фамилиясын билем, бирок мен интернетке аларга